Рахмат. Ошондой бүгүнкү күндө биздин аудио китептерди чыгарып берсек да, мектептерде, университеттерде, мындай эми мектептерде да негизи ушундай көркөм биздин белгилүү инсандарыбыздын китептерин окуй тургандай кандай шарт түзүлүп атат? Цифровизация толук өтө элекпиз, туурабы? Сиздин оюңузча да, эми ой пикириңизди айтып коюңуздар да. Рахмат. Туура эле сиз айтып аткандай, азыр биз эми китептерди электрондоштурулганда окурман журтчулук же болбосо орто мектептер ошого даярбы деген да экинчи маселе чыгат. Азыр эми сан ариптештирүү боюнча бир топ иш аракеттер бар. Айрым жерлерде мүмкүнчүлүк бар, айрым жерлерде жок. Бул эми бир нече Эми урматтуу коллегалар, мен түшүнөм да, бирок деген эми именно биз маданиятка келгенде, именно ушул социалдык тармактардын эң мындай финансы жагынан каржыланбаган, акылары 30 жылдан бери эң аз болгон ушул сферага келгенде эле биз каражат үнөмдөп баштайбыз да. Тартылган кинолорубуз да жакпайт, эмнеге каражат кетти деп. Башка сфераларда, башка немелерди, чыгымдарды карап көрсөк, особенно биздин комитетте канча миллиондогон бюджеттерди биз одобрить этип бератабыз да, без обсуждения. Китепке келгенде эми экономить этип калдык дегенде башкача болуп калып атат да, поэтому алдын ала кийинкисине, конечно, биз да баягы отурумда айттык, цифровизация болуп атат, ошо электрондук китептерди жасагыла. Анан бирок мектептерде планшеттер болсун, анда мектептерде шарт түзүп берели, ар бир мектепте окуучулар үчүн компьютерди чыгарып берели. Давайте ошого анда Дастан Далбаевич каражаттарды бөлүп берели. Ошол жагынан көтөрүп, биз жакында эле мектептеги питаниени 7 сомдон 20 сомго жакында эле чыгарттырдык да. То есть как доходит до образования, до детей, до школ, мы стараемся сэкономить. Поэтому бул жерден кеп элге айтылганда деле эмес, кеп деген именно теги маданият тармагына келгенде, билим берүү тармагына келгенде мы на всем экономим. Все остальное мы молча пропускаем. Комитеттен примеры мы все с вами знаем. Поэтому я считаю, что колдоп бериш керек. Кыргызча китептерде чыкпайт. Кыргыз маданиятын да колдобой калды. Кыргызча деген көркөм чыгарма мындай китептерди мен көрбөй жүрөм да. Эмеге библиотека барсаң, бүт орусча расмий түрдө, электрондук китептерин деле бар, бүт орусча расмий түрдө, кыргыз тилинде чыкпайт. Таптакыр эле өзүбүздүн мындай эмебизди унутуп калып эле унутушпай отура берсек, анда вообще чыгарбаш керек. Мен түшүнөм, расмий түрдө Дастан Далбаевич, сиз туура айтып атасыз, надо экономить, но давайте мы будем экономить на всем, что можно, другие статьи. Мы даже вот здесь сейчас с вами пороемся из того, что сегодня принесли. Мы там найдем. А секретный карасак, аякта да көп маселе чыгат. Миллиондоп кетип атат, 100 миллиондоп. Баягы мына Болтурук мырза мына камалып кетти. Ошондо 5 миллиард тап келбедик беле, 2,5 миллиардты молча поддержали же. А тут как китептен 19 миллионду жок көп көрүнүп калды да. Поэтому колдоп бериңиздер, урматтуу коллегалар. Рахмат.